Ассаламу алейкум, достор. Бүгүнкү видеодон мен сиздерге MS приложениясы менен тааныштырып өтмөкчүмүн. Бул приложениядан биз шаг басып же болбосо мындай кадам таштап акча тапсак болот. Күнүнө дегенде минимум 3000 шаг басышыбыз керек. Мынакей адам чуркасаңар дагы болот, бассаңар дагы болот. Либо мен чуркай албайм, мен каяка чуркамак элем, же мен баса албаймын, анча 3000 шаг мен баса албаймын, чарчап калам дегендер үчүн сонун алдыда лайфхак менен бөлүшөмүн. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүз жана жакса лайк, комментарий жазганды унутпаңыз, лайк басып. Анда эмесе кеттик. Приложенияны көчүрүп алабыз, регистрация болобуз. Бул Play Market'тен көчүрөбүз. MS деген приложение Play Market'тен көчүрүп регистрация болуп киребиз. Реферальный кодду сөзсүз жазыңыздар. Ал видеонун описаниясында турат. Буга чейин дагы видео чыгарганмын, достор. Акчасын чыгарып, кошелегиме түшкөндөн бери көрсөтүп бергем. Азыр эми мен бир жерден кичине эле басып келгеним үчүн уже 12 шаг бул жака көрсөтүп атат. Бул автоматически шаг өзү эсептейт да. Андан сырткары бул биринчи катталганда 3 күн бекер 3000 шагдан бассаңыздар $2 иштейсиздер. Андан 3 күндөн кийин уже биз канча шаг бассак деле барыбыр акча берилбей калат да. Ошондуктан биз минимум дегенде тарифтерди сатып алышыбыз керек. Бул жерде топ дегенди бассаңыздар, ушул жерде $15, $50, $200 деп турат. Эгерде $15 пакетти сатып ала турган болсок, күнүнө 1,9 почти $2 иштейбиз. $50 $3 иштейбиз. $200 күнүнө $12, $800 күнүнө $48 иштейбиз. Бирок риск бар, достор. Рискованный сайт экенин эсиңиздерге сала кетейин. Мен $15 салганмын, анан ушул тарифти сатып алганмын. Азыркы учурда күнүнө ошо $2 иштеп турам. Бүгүнкү баскан шагдын акчасын эртең могул жерде басып алабыз. Мына Receive yesterday деп турат го, кечеги күндүн акчасын ушул жерден снимать этип алабыз. Андан кийин ми деген жерге келсек, могул жерге MS пайда болот. Бул кечеги деп коелу, кечеги снимать эткенде ушул жерге пайда болот. Буну биз мына баланска долларга айландырышыбыз керек да. Ал үчүн маркетингге киребиз, Renok P2P Trade дегенди басабыз. Ушул жерден sell дегенди басабыз, сатабыз дегенди басабыз. Анан sell дегенди басып, бул жерге баланста мына 12.42 деп турат, ушуну жазабыз. 12 үтүр 42.89 дегенди жазабыз. Бул $2,5 болот экен. Бул жерге болсо паролубузду жазабыз. Андан кийин sell MS дегенди басабыз. Пароль туура эмес болуп атат, азыр оңдойн. Паролумду оңдодум. Эми sell MS дегенди басабыз. MS немени сатабыз да, долларга сатабыз. Мына лайдинг деп турат, уже сатылды. Азыр эми ми дегенге, май дегенге киребиз дагы. Ушул жерде обновление жасайбыз. Экраныбызда обновление жасаганда мына $2,5 бул жака кошулду дагы. Бул MS-тин бардыгын сатканыбыз үчүн 0 болуп калды. Эми $13 кантип чыгарсак болот. Бул баскычты басабыз. Могул жерге $13 деп жазабыз. Так, $13 деп жазабыз. Анан пароль жазабыз. Мынакей паролумду да жаздым. Акча чыгарууда, регистрация учурунда акча чыгарууда керектелүүчү пароль түзгөн болобуз, цифрадан турган. Ошо паролду ушул жерге жазабыз. Андан кийин бул баскычты басабыз. Болду. Так, выводко койдук. Бул жерибизде да бир обновление жасай турган болсок, бул жерибиз 0 болуп калат балансыбыз. Эми главныйга келебиз дагы. Бул эми видеонун башында айтып кеткен лайфхактын айтайын сиздерге. Отуруп алып эле бул шагды көбөйтүүнүн жолу бар. Отуруп алып эле, мисалы, телефонду өдө ылдый же төмөндөн жогоруга
отуруп алып эле мындай жасайбыз да. Басып кетип аткандай, чуркап кетип аткандай колубузду алдыга, артка шилтейбиз го, ошол сыяктуу кылып телефонду шилтейбиз. Ошондо мына мисалы мен шилтей баштадым. Шаг кошулат, кадамдар кошулат да, отуруп алып эле ушинтип шилтеп эле 3000 шаг кылып койсоңуздар болот. Мынакей. Мен азыр шилтеп атам, видеого түшүп атат. Токтоп турайын, мынакей шаг кошулууда. Ушундай жол менен эле отуруп алып эле колуңузду өйдө ылдый же өйдө төмөн кылып, ой синонимдештирип койдум го. Алдыга, артка кыласызбы, өйдө ылдый кыласызбы? Ушинтип шагды көбөйтүп коесуздар. Бир күндө 3000 шагдан кем болбош керек. Ошондо анан мына жер 3000 кылгандан кийин болду. 5000 кылсакчы, 6000 кылсакчы көбүрөөк береби деп калышыңыздар мүмкүн. Жок, көп бербейт. Себеби биз $15 эле тарифти алганбыз. Ошого ылайык эле берет. $50 тарифти алгандар 3000 шаг кылса $3 берет. Андан билбейм, мен байкабай калдымбы, балким жасап көрүңүздөр, көбүрөөк беришит эле мүмкүн. Мен аны чындыгында байкаганым жок. Ошо достор, ушуну айтайын дегем. Акчасы чыгып атат негизи. Бат эле түшүп калат. Азыр түшө элек болуш керек. Түшкөндө мага уведомление келиши керек негизи.